بسم الله الرحمن الرحيم. Адамдар канчалык байлык артып, дүйнөнүн ийгилигине жеткен сайын буга сүйүнүшүп алдана башташат. Чындыгында ашыкча дүйнө жыйноо адамды курутат. Анткени адам дүйнө жана денесине кам көрүү менен алек болгондо, жүрөккө кам көрүүдөн алыстап, кайдыгер болуп калат. Ал эми адам өлгөндөн кийин денеси курт кумурскаларга таланып, чирип кетерин билсе да, негизги камы дене рахаты менен. Бул өтө чоң бале. Бүгүн көптөгөн адамдар ушундай баленин туткунунда калып жатышат. Адамдардын бул особнякка кандай карайсың? Бул машина сонун бекен? Эмеректерди карачы. Бул кандай тамак экен? Деген өңдүү дүйнөгө берилип сүйлөшкөнүн угуп эле жүрөбүз. Ал гана эмес, айрым илим талап кылып жүргөндөр да илими аркылуу бийик даражага, жыргал жашоого жеткилер келет. Адам улуу нерсе үчүн жаралганын унутуп калгандай. Чынында бул дүйнөдөгү жыргалчылыктарды түбөлүк жыргалчылыктарга алмаштырбоо керек. Аллах Таала бизди дүйнөнү жөн гана каражаттай колдонуубузга жардам берсин. Шейхул Ислам Ибн Таймия айткандай, адам байлыкты эшекти мингенге колдонгондой, же кадимки ажаткананы ыпластыктан бошонгону колдонгондой колдонуубуз керек. Акча акылыңды башкарып албасын. Сен акчаны колдонгун. Эгер колдоно албасаң, ал сени колдонот. Мына ошондо оюңдун баары дүйнө гана болуп калат. Адамдар канчалык дүйнөгө агылган сайын, алар анын артынан чуркашып, акыреттеги насибин, бул дүйнөдөн тапкан кирештеринен артык болгон соопторунан да куру калышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Аллага касам ичип айтамын, мен силердин кедейлигиңерден коркпоймун. Дүйнө өзү эле силерге ачылат. Менин силерден корккон нерсем, дүйнө силерге ачылып, силерге чейинки адамдар жарышкандай, силер да дүйнө жыйноодо жарышасыңар. Мына ошол нерсе силерге чейинкилерди да өлтүргөндөй, силерди да өлтүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү пенделерди курута турган дүйнө ишиндеги жарышууну далилдеп жатат. Алар дүйнө үчүн жаралгандай мамиле кылышып, дүйнө алар үчүн экенин билбегендей, түздөн түз милдетин унутуп, жаратканынан алыстап кетип бара жатышат.